агасы жатканда Кошбай агайыбыздын үйүнө кетип жатабыз. Ал көп жылдан бери аялынан ажырап, кыздары турмушка чыгып кеткендиктен өзү жалгыз бой жашап жатат. Ошондуктан биз кайрымдуулук жасап, ошол агайыбызга белек бекчектерибизди алып, бир аз болсо дагы кайрымдуулук жасап, продуктыларды алып, мынакей азыр жөнөгөнү жатабыз. Мынакей биз агайды көздөй жөнөдүк. Агайдын үйүн бет алганы бара жатабыз. Biz ушинтип Жаркынбай агабыздын үйүнө да келип жеттик. Үйүнө эми кирип бара жатабыз. Biz sizge okuşular menен gelip kaldık ele. Aldığımızda gelip жаткан жаз байрамыбызды жаз күнүндө sizge жакшы ден соолук, үйлөрү бактыбат жашоо каалайбыз. Бүгүн биз ошо sizge кайрымдуулук жасап, 9-Б класс менен биргеликте sizge келип калдык. Үйүбүзгө sizge ушундай оор иштериңиз болсо жасап берели деп, кыздарыбыз, балдарыбыз. Ошоңар биздин кыргыз элинин сыймыгы болосуңар. Рахмат агай. Ушу агай sizge биздин өзүбүздүн ушу окуучулардын атынан арзуулаган белегибиз бар эле. Ушуларды кабыл этип койсоңуз, Рахмат. Ушу окуучулар эми иштебесе дагы алдын жетишинче sizge кичинекей белек камдаганга аракет жасадык. Баарыбыз үйгө кирип, үйдөгү жумуштарды жасайбыз. Аялыбыздын өтүп кеткенине канча жыл болду? Өзүңүз жалгыз ушинтип канча жылдан бери жашап калатасыз? 2017-жылы өткөн. Жүрөгү ошчулук качып болду. Эркек адамга жалгыз жашоо өтө эле оор болсо керек. Жакшы жашоодо жашаңыз, арыбаңыз, карыбаңыз, дайыма эгерде ушундай өзүңүз ооруп калсаңыз, кээ бир жардамга муктаж болсоңуз, бизди чакырсаңыз, дайыма келебиз. Алла Таала тынчылык берсин силерге. Өсөңүлө, өмүрлүү болгула. Жакшы ийгиликтерге жеткиле, жакшы турмуштарга жеткиле. Тапкан дүнүйөңөр көп болсун, бай болгула, акылдуу болгула. Жогорку окуу жайларын түкүлө. Эмне дүнүйөдө эмне жакшылыктар болсо, ошол жакшылыктар болот силерге. Тынч болгула, ден соолукта болгула, сени тууган уруп, эл журт менен тынч болгула. Ушинтип дайыма жардам берип жүргүлө. Алла Таала силерди бактыктуу алайлы болсун. Жакшы калыңыз. Рахмат. Апатасы